Кадамжайда үйүнөн баңгизаты табылган жаран кармалды. Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын маалыматына ылайык, Кадамжай районунун Көктала айылынын тургуну өз короосунда мыйзамсыз даярдалган жана корготулган баңгизатына окшош затты сактап жүргөнү аныкталды. Экспертизанын жыйынтыгына ылайык кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилди. Милициянын иш-аракеттери Кадамжай райондук соту тарабынан мыйзамдуу деп табылды. Менен алдың, эки аксакал сүйлөдү, ошол эле айылда бир көчөдө жашайбыз. Менен кийин бир бала сүйлөдү, анан мен дагы өзүм сүйлөдүм. Менин сөзүмдү журналисттер бир керек эмес жери, керектүү жери бир кыска жерин чыгарып коюптур. Ол кыска жери ошол талааларда, үлүштөрдө, же болбосо огородубузда ошондой чөптөр ташалып калса, өсүлүп калса, биз кантип жооп беребиз, эмне деп жооп беребиз? Буларга бир түшүндүрмө бергиле, элге тааныштыргыла бул чөптөрдү, кантип гүлдөйт, кантип өсөт, каерде өсөт деп деген маанida сүйлөдүм. Журналисттер болсо баш аягы жок орто жерден элди дүрбөлөң кылып атасың деп чыгарып коюптур. Туура эмес бул журналисттердин кылганы. Ошол чөп чар талаада өсөт дегенди чыгарганы подстава ушу журналисттердин.